Урматтуу замандаштар, бизде бүгүн ушу сыйлуу конокторубуздун ичинде ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы түйшүгүн көтөрүп жүргөн сыймыктуу кызыбыз Султангелдиева Сабира айым бар. Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы ЮНЕСКО иштери боюнча секретариаттын катчысы. Эң биринчи ошол биздин улуттук ЮНЕСКО иштери боюнча биздики 10 жыл биздин ыйык жерибиз, биздин ыйык тообуз, оштун сыймыгы ЮНЕСКО тизмесине кирген 10 жыл болду. Ошол менен куттуктоого уруксат бериңиздер. Албетте тургандай, бул ушул Кыргызстан боюнча Сулайман тоо бул биринчи объект ЮНЕСКО тизмесине кирген. Бизге абдан сыймык. 10 жыл мурун биз абдан Канада, Квебек шаарында ушундай кандай десем, жаңылык келгенде биз абдан сүйүнгөнбүз. Албетте бул абдан чоң жумуш болчу. Мен билгендей 10 жыл, 12 жыл ушул номинацияны жазганга көп археолог, тарыхчылар, маданият министрлиги көп иштин, көп кишилердин салымы бар. Эки жолу эл аралык ЮНЕСКОнун комитети каралып, эки жолу кайра номинацияны бизге доработкага берген. Ошол 10-12 жылдын арасында ошол номинацияны иштеп, 2009 жылы ушул Кыргызстандан эң биринчи объект болуп биздин ошол Сулайман тоо кирген. Бул абдан бизге кандай десем, бир четинен жакшы жаңылык болгон, бир четинен уже агайлар да айтып кеткендей, бизге көп ЮНЕСКОнун талаптарын аткаруу боюнча көп жооп берет да, жоопкерчилик берет. Өзүңүздөр билгендей, ЮНЕСКО ушу акыркы жылдары көп жумуштарды жүргүзүп атат. Деги биз эл аралык деңгээлде неменен мактана алабыз? Албетте биздин маданият менен. Ошого салым кошконго биздин улуттук комиссия көп билгендей биздин үчүлүк Манас Семетей сейтекти киргизгенбиз, биздин сыймыктан турган көк бөрү оюнун киргизгенбиз, биздин сыймыктын боз үйдү киргизгенбиз, алакей шырдактарды. Анан көп күчөр сурайт, ошо ЮНЕСКО тизмесине киргенде бул деги Кыргызстанга бизге эмне берет депчи. Эң биринчиден албетте бул кандай десем, бизге престиждүү, биздин Кыргызстандын эл аралык деңгээлде имиджин көтөрөт. Экинчиден болсо, азыңыздар карап турсаңыздар, 2012 жылы биз ушул алакей шырдак деген номинацияны киргизгенбиз. Шырдакты сактап калалык, алакейди сактап калалык депчи, 2009-13 жылдарда өзүңүздөр көргөндөй, ким эле ар бир үйлө шырдактар аз болчу, алакейдер жок бараткан. Азыр кандай деңгээлге, бирок ушул ЮНЕСКОга киргенден кийин биздин ушул кол өнөрчү эжелерибиз, апаларыбыз мына ЮНЕСКО бизди баркта ушундай тизимге кирдик деп, ошол өнөрдү сактап, азыр өзүңүздөр көргөндөй, биздин шырдак магазиндер Цюрихте, Женевада, Америкада ачылып атат, кандай өнүгүп атат, кандай биздин туристический, экономикалык жагынга дагы ушундай салым кошуп атат. Ошондо боз үйдү да көрөлү. Боз үйдү да киргизгенде азыр тиги жумада эле Кызыл Туу айылында көлдө жайгашкан эме боз үйдү чыгарган эмелер менен сүйлөштүм. Быйыл 1000ден ашык жайында боз үйлөрдү сатып кетиптир туристтер. Это кандай салым кошот? Биздин боз үйлөр азыр Лондондо турат, Германияда турат, көп жерде биз сыймыктанабыз. Мен ойлойт элем, бул бүт ошол ЮНЕСКО тизмесине киргенде дагы бүт туристтер келгенде да сурайт, ЮНЕСКО тизмесине кирет, иностранный туристтерге бул кандай десем, сапаттуу да, жогору сапаттуу деген ошол ЮНЕСКО тизмесине киргенге. Анан кийин ошол дагы Сулайман тоону алалык. Азыр Кожойлук Толкунуч жакшы айтып кетти. Албетте биз абдан сыймыктанабыз. Биздин Сулайман тоо биринчи объект ушундай списокко кирет деп. Бирок ошондой маселе көп маселелер бар. Эң биринчи ошо айтып кеткен незаконный постройкалар буферный зонада. Азыр мына буферный зонада ага айтып кеткендей бир үй курулуп атат, 4 этаждагы үй курулганга болбойт деп ЮНЕСКО предупреждение берген канча жылдан бери. Бирок азыр бүгүн көргөндөй эле уже 6 этаж куруп коюптур. Генеральный прокуратура дагы предупреждение берген, премьер-министр президент да кат берген, бирок ушундай стройкалар жүрүп атат.
Ал эмне алып келет? Албетте уже ЮНЕСКОдан биз азырда предупреждение алдык, ушундай незаконный стройкалар бүтпөсө, дагы курула берсе, ушундай списоктан уже чыгат деген маселелерде туруп жатат. Азыр ошондой быйыл Түркистан, Самарканд шаарында дагы ошондой маселелер менен каралып, эл аралык ЮНЕСКОнун комитетинде, бирок быйыл сактап калышты. Вице-премьер, премьер-министр деңгээлинде делегациялар барып, коргошуп, жок Самаркандда биз бүт баарын токтоттук деп президенттин указы чыгып, бүт баарын токтотуп, ошол Самаркандды сактап калышты. Бизде бирок ушундай көбүлө ушундай 10 жылдык маарекеде бирок ушундай көбүлө маселелер бар да, анан кийин бүт баарын кайрылып кетет элем. Эми канча кылымдан бери ушундай биздин ыйык жер тоо турат. Ош менен белгилүү, ушул эле Сулайман тоо менен ар бирибиздин биздин колубузда ошол тоону сактап калганга. Албетте ЮНЕСКОга киребизби же ЮНЕСКОдан чыгып кетебизби, бул бизге кандай десем, биздин өзүбүздүн жүрөгүбүздө биз кыргыз жараны катары биз ушул тоо менен сыймыктанып биз сактап калыш керекпиз. Бүт баары кайрылып кетет элем. Оштун тургандары, тарыхчылары, бүт баарыбыз кайдыгер турбай, ушул тоону сактап, салым кошуп, жаштар канча барганда дагы бир кагазды алып койсоңор, бир пакет тырып койсоңор, тазалыкты сактасаңар, бул биздин ыйык тообуз. Ар бир ыйык жердин ушул ЮНЕСКОнун тизмесинде бүт дүйнө жүзүндө 3 эле ыйык деген критерия менен кирген немелер бар. Бул жана Японияда Фудзияма, анан кийин биздин тообуз, Непалда да бир тоо бар. Ошондой эмеге биз атыктуу эл аралык деңгээлде биздин тообузду бүт баары билет. Канчалар келгенде иностранецтерде ушундай силерде тоолар бар. Бул кандай бияка келгенде бир өзүнчө бир дем алгасында ошон үчүн мен суранат элем. Ар бириңерге Оштун тургандар жаштар сактап, ушул биздин тообузду аяр мамиле кылып, анан кийин ошондой бийик даражага ЮНЕСКОнун тизмесине киргенде эң биринчи Кыргызстанда биектегенде кандай десем, сактап калалык. Кечикоңуз толкундап кеттим. Чын эле чын жүрөк менен мен ошол тоого барам. Канча жылдан бери биз ушул прокуратура менен ошо мэрия билет, канча незаконный постройка, директор канча чуркап турат, көбү маселе. Мен ЮНЕСКОда ошо 14 жыл иштеп атам. 10 жылда ошо киргенден бери ошондой маселелер туруп атат, толкунданып атам, абдан мага эме ошондуктан дагы бир жолу ушул 10 жылдык мэрияге келип берем. Çok rahmat. Құдай бұйырса, birleşip өтірген жүк жеңіл болады дейді. Алдыда Сулайман тообузду сактап калуу, дагы мындан да жоғарыға көтөрүү бардыгыбыздын ишибиз.